саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, эфирдик берүүлөрүбүздү сайт беттеринен алынган маалыматтар менен таныштырып, сайтка саякат программасы улантат. Студияда Мелис Исмаилов. Каннибализмге айыпталган кыз боюнча чуу чыкты. Түндүк Кавказда жайгашкан Кубан облусунда окуучунун каннибализмге күнөөлөгөн ызы чуу чыкты. Бул тууралуу Life.ru жазып чыкты. Маалыматка ылайык 12 жаштагы окуучу кыз кишинин этин жеген деп айыпталганына карабай, мектепте окуп жатканына ата-энелер чуу чыгарышкан. Окуя мындайча болгон. 2018-жылы полиция 12 жаштагы окуучу кызды жана бир эркекти каннибализмге шектүү катары кармашкан. Окуучу кыз чоң киши менен бирдикте кафеден таанышкан, жигиттин үйүндө жашап калышкан. Чатактан улам шектүү адам жигитти өлтүрүп, анын этин жеп, ага кыз да кошулган деген кине менен кылмыш иши козголгон. Натыйжада ал киши сотолуп, кыз психиатриялык ооруканага жаткырылган. Бирок ата-энелер кызды эмнеге кое беришкенине жана мектепте кандайча кабыл алышканына тынчсызданып, арызданышкан. Учурда бул иш боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Темир Сариевдин жылдызы бүгүн болбосо эртең жанат. Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев азыркы бийликке боор тартып, калыстык таанытып колдогону менен жолу жабылып атканына түшүнбөдүк. Ак үйдөгү айрым бузукулар Темикеге кызмат бербеш керек экенин сайрашканы кандай? Кайсы мамлекет болбосун шайлоодогу оппоненттеринин лидерлер баалашып, чогуу иштешүүгө чакырышканын билебиз. Эгерде Темике президент Сооронбай Жээнбековго кол кабыш кылып жогорку кызматка барса, мамлекет бийлиги үчүн алдыга жылууга негиз түзүлмөк. Ансыз да учурдагы өкмөт кашаңдыгын айгинелеп, алгылыктуу иши жок, өгүз өлбө араба сымба таризинде сүйрөлүп келатканы баарына маалым. Ит күлүгүң түлкү сүйбөйт деген эски кызганычты таштоо менен Кыргызстаныбызды баарлап өргө сүрөсөк не? Бузукулар ар дайым жашайт, бирок алардын таасири жогорку жакка чыгып кетсе кантет? Кандай болсо да Темикенин келечеги бар. Бүгүн болбосо эртең жылдызы жанат. Кейбе бакасас биздики болот дечү эле. Аскарбектин байлыгынан бөлүп бербейсиңерби? Кемеңгерделген Исхак Разаковтан калган жалгыз Элмира деген кызы оорукчан Улуу Берк менен Москвада жашап жатат. Өпчап жашоонун кемесинде термелген кары кишинин акыбалын сураган деле жан жок. Өткөндө депутат Табалды Тиллаев гана кайрылып жардамын бериптир. Атаганат сүйлөгөндө оозунан Разаковду түшүрбөгөндөр негедир кызын унутта калтырышып, умсунтуп турган убага. Эмне үчүн көсөмдүн жеринен чыккан көпөс качып кеткен Аскарбек Шадиевдин каражатынан Элмира Абчиевизге бөлүштүрүп коюшпайт. Же анын байлыгына көз аткандар ошондон тоюнуп кетеби? Эмнеси болсо да бийликтегилердин, байбачылдардын эсине салдык. Балким бирөө жарымдын абири ойгонор. Кызыл китеби жок үйлөр. Мамлекеттик экотех инспекция Elite House деген компания куруп жаткан 9 кабаттуу 2 үй мыйзам бузуу менен салынып жаткандыгын аныктаган жана сот ал үйлөрдү түрттүрүп салуу тууралуу чечим чыгарган. Бишкектин Октябрь районундагы Алы Токомбаев көчөсүндө салынып жаткан София комплекси Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектура жөнүндөгү мыйзамынын нормаларын, эрежелерин жана талаптарын бузуу менен салынып жаткандыгын Экотех инспекциянын Бишкек шаары боюнча регион аралык башкармалыгынын инспекторлору аныктап чыгышкан. Ал эми Elite House'тун өкүлдөрү Экотех инспекциянын чыгарган актысы туура эмес, биз мыйзам чегинде куруп жатабыз деп ызы чуу салып, эки тараптын тирешүүсү башталды. Күнөө сенде эмес, күнөө менде эмес, күнөө сүйүүдө деп ырдалып жүргөндөй акыр аягы келип, күнөө Кыргызстандагы баш аламан мыйзамда болуп чыгат. София комплексиндеги 2 турак үй жапжакшынакай эле курулуп бүтөрүнө бөркүңүздө эле ишене бериңиз. Бир тарабы кечирип койгула деп, бир тарабы пара берет. Экинчи тарабы эки жагынан элеңдеп карайт да, болуптур эми деп коет. Ушул убакытка чейин Бишкекте мыйзам бузуу менен курулуп жаткан көп кабаттуу бир үйдүн бузулганын уктуңуз беле. Бузулса жаңы коңуштагы бей бечаралардын тирилик өткөрүү үчүн курулган бастырмасы, тоокканасы, гаражы же мончосу, чупа-чуп саткан күркөсү бузулат. Эмне десе уруксаты жок же кызыл китеби жок болуп чыгат. Депутаттын байпагы талкууга түштү. Интернетте жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошевдин акшынын желеги тартылган байпагы жана бут кийиминин эгиз кыздары кийгизип жаткан сүрөтү талкууга түштү. Сүрөттө кыздарды атасына туфлисин боосун байлап берип жатышкан.
Депутат өзү бул сүрөттү эч кандай жаман нерсе көрбөгөнүн билдирген. Анын сөзүнө караганда сүрөт үйдөн тартылган. Мен үйдөн ушундай байпак кийем. Мындан эмне болмок эле? Ар кандай байпактарды кийгенди жактырам. Балдарым болсо мага жумушка барууга жардамдашып жатат деп айткан ал. Тилек Матраимов балыкчы шаарына мэр болобу. Ош облусунун Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов тууралуу акыркы кезде ар кандай пикирлер айтылып, жергиликтүү калктын нааразычылыгы күч алды. Айрыкча Папан айыл өкмөтүндө жер маселесиндеги чыр ырбагандан ырбап кетти. Мындан бир нече күн мурда Кара Сууда Тилек Матраимов акимдиктен бошоп, Ысык көлдүн балыкчы шаарына мэр болуп кетери тууралуу кабар таркаган экен. Учурда мындай маалыматты уккан кара суулуктар Матраимовдон кутуларына кубанышып, эртерээк кетишин каалап жатышкан кезде. Азырынча балыкчы шаарында мэрдин орду бош турат. Мурдагы мэр Алмаз Мамбетов кече жакында мамлекеттик каттоо кызматына башчы болуп кеткен. Эми анын ордуна Матраимов барса, акыбал кандай болор экен? Анын бир тууганы Райым Матраимов тууралуу коомчулуктун пикири жакшы эмес. Мындан улам Тилек мырзанын мэрликке келиши кыйынчылыкты жаратышы керек. Мына ушундай маалыматтар менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Айта кетчү нерсе, маалыматтардын маани маңызына 7-чи канал жоопту эмес. Сиздер менен Мелис Исмаилов болду. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.